100 жылдын ичинде номер 5 мектептин басып өткөн жолу тарыхы жеңил желпи болуптур. Кыйынчылыктары көп болуптур. Акыры кыргыздын талыкпаган чыгаан уулдарынын жетектөөсү менен гана бүгүнкү жаркыраган мектептин фундаменти түзүлүптүр. Дүйнөдө кандай кесиптер болбосун, бүтүрүүчүлөр ошол кесиптердин көпчүлүгүнө ээ болуп да жатышат. Мектептин 60-70 жылдык мааракелерин Кыргыз драма театрында өткөргөн болчубуз. Бир кылымдык тарыхы бар касиеттүү мектебибиздин алгачкы кийинки иштеп кеткен ардагер мугалимдерин, бүтүрүүчүлөрүн жана бүгүнкү иштеп жаткан мугалимдер жана окуучулар коллективин 100 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Мындан ары да кылымдар бою кыргыз жаштарына терең билим тарбиясын берип, уул кыздардын уясынан учура берүүсүн каалайм. Кылымдан кылымдарга жашай бергин. Эми өзүм жөнүндө, мен иштеген жылдар жөнүндө бир-эки сөзгө токтолоюн. Мен Бейшенбаева Нурила кыргыз тили адабияты мугалими, эл агартуунун отличниги, СССРдин эл агартуусунун отличниги, ага мугалимдик наамынын ээси. 1983-2001 окуу жылдарында номер 5 мектепте кыргыз тили адабияты мугалими, окуу бөлүмүнүн башчысы, партиялык ундун секретары болуп бир топ жылдар иштедим. Бул жылдарда да өз ишин мыкты билген, балдарды жанындай жакшы көргөн, мектепке чын дили менен берилип иштеген, сыныгы педагогдук устаттар менен кесиптеш болуп иштедим. Жыл сайын көпчүлүк предметтерден шаардык, республикалык олимпиадаларда окуучулар 1-2-3 орундарды жеңүүчүлөрү болушчу. Демек бул жогоруда айтылган мугалимдердин үзүрлүү эмгектеринин жемиши экендигин айта алам. Мектептин директору Арымкулова, завуштары Бейшенбаева, Иманкулова, Насырымбекова, Турусбекова, Бакировалар иштеп турганда, окуу тарбия иштеринин жетишкен ийгиликтери үчүн республикалык өтмө кызыл тууну жеңип алганбыз. Тууну агартуу министри Мукаш Базаркулов өзү келип тапшырган. Бул туу бүгүнкү күндө да мектептин музейинде сакталып турат. Мектепте жөнөкөй мугалим болуп иштеп жүрүшүп эле илимий иштери менен алектенип, тарых мугалими Анара Турусбекова, философия илиминин, адабият мугалими Абдуллаева, филология илимдеринин кандидаттары деген илимий даражаларга ээ болушту. Азыр экөө тең Арабаев университетинде иштешет. Мен өзүмдүн окуучуларым, КТРдин маданият, тарых, тил каналынын продюсери, Аалы кызы Назира, поэзияны жанындай сүйгөн, таланттуу акын кыз Байсабаева Мунара жана башка көптөгөн ар түрдүү кесиптин майын чыгара иштеп жүргөн окуучуларым менен сыймыктанам. Бардык бүтүрүүчүлөр окуучуларыма турмушта, жашоодо бактылуу болушун, иштерин ийгиликтер коштоп жүрсүн. 1990 жылы Москвада өткөн педагогдор тынчтык үчүн деген эл аралык жүрүшкө катышып келдим. Анда чет өлкөлүк педагогдор менен баарлашуу, тажрыйба алмашуулар болду. Россиянын көп шаарларынын мектептеринде болуп, тажрыйбалар менен тааныштык. Бул тажрыйбалар келгенден кийин мектепте да жайылтылды. Мен адабият мугалими катары Бабалар мурасы балдарга деген чакан программаны иштеп чыккам. Мурас муундарга улуулардын уруху алтын сандык экендигин жаштарга жеткире түшүндүрүү максаты болчу. Бул максатыма жеттим деп ойлойм. Бул программаны айрым мектептин мугалимдери колдонуп жүрүштү. Таланттуу окуучуларды бириктирип, Мөлбулак аттуу ийримди түзүп жетектедим. Ийримдин катышуучулары ыр, аңгеме жазууга жана тартынбай өз оюн айтууга үйрөнүштү. Мектептин ийгиликтери, жетишкендиктери айта берсе өтө эле узак маселе. Башкалардын айтуулары менен толукталат деп ойлойм. Дагы бир жолу 100 жылдык маареке баарыбыз үчүн кут болсун, мектепке толо кут консун.